Кыргызстанга жүк ташуучу вагондордун кезектеги партиясы келди. Кыргызстанга жүк ташуучу жарты вагондордун кезектеги партиясы келди. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу УК мамлекеттик ишканасынын башкы директору Азамат Сакиев билдирди. 2022 жылдын январында 10 даанадан турган жарты вагондордун кезектеги партиясы келди. Ал эми февраль айында дагы 30 жарты вагондордун келиши күтүлүүдө. Жалпысынан компания 380 миллион рубльга 100 дана жарты вагон сатып алган. Жүк ташуучу жарты вагондорду алуу менен Кыргыз темир жолунун кыймылдуу составын жаңыртууга жана чарбалык субъекттердин темир жол транспорту менен керектөөлөрүнүн өсүшүн камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Вагондор компаниянын өздүк каражаттарынын эсебинен алынды деп белгиледи Сакиев. Асман шаары Астана кандай жол менен курулса, ошого жараша курулат. Садыр Жапаровдун вечерний Бишкекке берген маегинде бюджеттен бир тыйын да коротпойбуз. Бул үчүн бизде акча жок. Долбоордун жалпы бюджети 20 миллиард доллар деп бааланууда. Асманды куруу үчүн жерди жергиликтүү жана чет элдик инвесторлорго беребиз. Алар аны өздөрү куруп өткөрүп беришет. Объектилердин жалпы көлөмүнүн 10%-ын батир түрүндө алабыз. Аны мамлекеттик ипотекалык компанияга беребиз. Объектилердин жалпы көлөмүн 10%-ын батир түрүндө алабыз. Аны мамлекеттик ипотекалык компанияга беребиз. Учурда башкы план иштелип жатат. Бул балким 1 же 2 жыл талап кылынат. Долбоор ишке кирсе 200 миң адам иш менен камсыз болот. Шаардын курулушунун алкагындагы бардык долбоорлор, иштер, долбоорлоо өзүбүздүн көзөмөлүбүздө болот. Астанада ушул ыкма менен курулган. Туркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган, Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен Украинанын президенти Владимир Зеленскийди элдештирүүгө каманууда. Бул тууралуу түрк президентинин өкүлү билдирди. Анын айтымында жакынкы күндөрү Эрдоган Украинага иш сапары менен барат. Иш сапардын алкагында эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүнүн келечегин талкуулайт. Ошондой эле Эрдоган Украина менен Россиянын мамилесин жакшыртуу үчүн Путин менен Зеленскийди Туркияга чакырган. Энергетика министрлиги Казакстан менен Өзбекстандын энергетика министрлерин токтогул суу сактагычындагы абалды көрүп кетиш үчүн Кыргызстанга чакырды. Бул тууралуу энергетика министри Доскулбек Мурзаев парламенттин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитетинин жыйынында айтты. 2022-2023 жылдан өтүү боюнча январдын 3 декадасына Казакстандын энергетика министрин, суу тармагындагы министрин, Өзбекстандын энергетика министри менен суу тармагындагы жетекчисин чакырдык. Аларды токтогул кесине алып барып суунун көлөмүн көрсөтөбүз. Ортобузда таңдашуу болбой, шериктеш бололу деп сунуш кылып кат жөнөттүк. Электр станциялары ишканасынын сайтында суу сактагычтагы суунун көлөмү 18 январга карата 9 миллиард 559 куб метрди түздү. Кыргызстан токтогулдагы суунун аздыгынан оор кырдаалдын алдын алуу үчүн Казакстандан, Өзбекстандан алмашуу жолу менен электр энергиясын алып жатат. Электр жарыгын Түркмөнстандан да импорттой баштаган. Токтогул суу сактагычы Нарын дарыясына курулган. Ага башка дагы бир катар дарыялар Көкөмерен, Чычкан, Озун Акмат, Таркент жана башкалар куят. Өткөн жылы өлкө бийлиги аба ырайына байланыштуу суу аз болорун эскерткен. Жайында Кыргызстан коңшулары Казакстан менен Өзбекстанга сууга үчүн токтогулдан суу кое берет. Сөз Кадырбеков Нуржигит Кадырбековичти. Ассаламу алейкум. Урматтуу министр берген маалыматыңыз үчүн чоң рахмат. Кыргызда бир сөз бар, а дегенде сөз болот, андан кийин өзү болот деп. Мен сизге бир сунуш берейин дедим эле, лингвистикалык маанидеги. Кыргыз тилин расмий түрдө оорукана дебей шифакана деп которбойлубу? Анткени сөздүн да мааниси энергетикасы бар. Оору көбөйгөндөн көбөйүп баратат. Мен чындап эле айтып атам, ойлонуп көрсөңүздөр. Бул биринчи. Экинчи, азыр сөзүңүздө айтып кеттиңиз, биздин шифаканалардан чыккан тыянактар Россияга барылып, ал жактан дагы текшерилет деп. Эмне биз өзүбүздөн чекит койгонго мүмкүнчүлүк жокпу? Нуржигит Кадырбекович, сиз абдан туура айттыңыз. Медицинада көп кыргызча которо албай, андан кийин которуп берген кээ бир ооруларды кыргыздар да түшүнбөй калат экен. Кыргыз тилине берсек көп оорулар бар экен да. Көп ушундай симптомдор, тигилер булар бар экен, которула албай, эч ким түшүнбөй калган. Бизден мындан 10 жыл мурун кыргызчага которулуп
киргенден кийин азыркы кезде ошо аракет боюнча сиз айткан боюнча да биз ойлонуп көрөбүз. Бирок оорукана деген бизге кирип калган Нуржигит Кадырбекович менен билем сиз абдан чоң адисиз болжагы боюнча билебиз. Экинчи вопрос боюнча эффективности биз мурдакы штамптарды Новосибирскиге вектор лабораториясына жөнөтүп атканбыз. Бирок орус мамлекети бизге жардам берип 2 лаборатория ачып берди. Эффективность 98% болуп атат. Штампына апырдат эткенде. Чоң рахмат. Эми азыр бир эле орун бир эле түрү айткан жокпуз. Орунун түрлөрү көп болуп атат тилекке каршы. Мен жакында Достук, Кызылжар, Ношкен, Теңдик, Кум, Ынтымак, Бүргөндө деген айылдарга барып шайлоочулар менен жолугушуп келдим. Ошолордун аманатын гана айтып коеюн. Мен ойлодум эле Бишкек менен Ошто, Жалал Абад деле ошондойго деп. Көрсө айылдарда деле мамлекеттик дарылануу мекемесине же Юрфага бар деген, же Банецкиге бар. Ал жака барып эми акча айылда аз билесиз. 8000 дейт. Тиянак чыгартып келсем дейт, аны карабай туруп оозуна батышынча дары жазды дейт да. Же имам маселеси, же айлык азбы. Менде ушу мамлекеттик дарылоо мекемелеринде иштеп аткандар менен ошо жеке лабораториялардын ортосунда бир бизнес маселеси бар. Ушул боюнча эмне чараларды көрүп атасыздар? Кабарыңыз барбы? Нуржигит Кадырбекович, сизге сурооңуз туура. Эми үчүн дегенде медиктердин зарплатасы аз болгондон кийин ар бир медик өзүнүн сиз айткандай лабораторияга жөнөтүп турат. Экинчиден эң чоң биздин жетишкендигибиз 21-жылы өзүбүз 2 компьютерный томограф койдук. Азыркы кезде мына 7 компьютерный томограф алган атабыз. Себеби көп областтарда жок, алар бүт бардыгы Юрфага жөнөтүшөт. Кудай буйруп 7 компьютерный томограф келип калса баардык областтарга коебуз. Андан кийин сиздер жардам берсеңиздер, акча берсеңиздер, ар бир районго больницага коюп алсак, башка жанакы частный лабораторияларга биз жөнөтпөй калат элек. Чоң рахмат. Азыр эле айтып коеюн, эгерде ушундай сунуш болсо мен добушумду берем, колдоп берем колумдан келишинче. Андагы бир маселе мындай айтып коеюн. Ушул дарыланууга барсак дейт мамлекеттик шифаканаларда. Врачтар, дарыгерлер өздөрү айтат дейт. Тетиги жерде жеке менчик клиника бар, ошол жака бар, бул жакта орун жок деп. Жок, мен акчам жок деп кезекке туруп, кездерип барып жатып алсаң дейт. Тиги жакта 15 000 болсо, мамлекеттик дарылануу мекемесинде 20 000 сом сурайт дейт аягында келипчи. А Конституцияда жазылып турат 43-чү беренеде 3-чү статьяда бекер дарылануу акысы бар деп. Ушул жакка да бир чара көрүп көңүл бөлүп койсоңуз. Нуржигит Кадырбекович, рахмат. Булардын баарын биз карап көрөбүз. Рахмат. Эмки сөз Абиров Жаныбек Болотбековичте. Саламатсыздар дагы бир жолу. Коронавирус боюнча, омикрон боюнча бүт эле түшүнүктүү. Анан сунуш катары Эдил Жолдубаевич пропаганда боюнча да кесиптештер айтып кетти. Негизи көбүнчөсү Бишкек шаарында могу илдет күчөп атат. Анан пропаганда боюнча Бишкек шаарында 36 жарнамалык билбордтор бар да, мэриянын курамында. Ошолар менен колдонсо болот. Менин оюмча бекер эле берилет да ошолар. Анан Алымкадыр Сабырдинович, сизге суроо, Бишкек шаарындагы здравоохранение боюнча азыркы учурда эмне болуп атат? Буга чейин ОЦСМдер 4 бар болчу. Анан декабрь айында реформа кылабыз деп 10 ЦСМди калтырып атасыңар. Азыркы учурда кандай кырдаал ошо боюнча? Жаныбек Болотбекович, абдан жакшы суроо бердиңиз. Мен министр болуп келгенде Бишкек шаарындагы саламаттык сактоо тармагы мэрияга берилген экен. Биз как саламаттык сактоо министерствосу эч кандай биз эффект кыла албай койдук. Ошондой эле пандемияда, волналарда көрдүк, башаламандык болду. Мен өкмөткө кайрылдым, мэрияга кайрылып туруп, биз декабрда кайра саламаттык сактоо министерствосуна өткөрүп алдык. Сиз айткандай 4 эле райондо 4 эле ССМ болуп, ошолор эле башкарчу экен, эффективность жок болуп калыптыр. Биз специалист менен сүйлөштүрүп, Бишкек шаарын 10 бөлүп жашоочуларына карата 10 чоң ССМ кылдык. Бул реформадан чоң результатын бир 2 ай 3 айда биз көрөбүз. Себеби ар бир көчөгө, ар бир үйгө участковый врачтар бара баштайт. Мурдакыдай кылып профилактика кыла башташат, мурдакыдай көрөт.
ошондой кылып биз реформа кылдык.